بسم الله الرحمن الرحيم. كذلك من الشرك Ошондой эле ширкке кирчү сөздөр قول эгер Аллах жана сен болбогондо, Аллах жана сен каалаган нерсе, ما شاء الله эгер баланча деген адам болбогондо, бул нерсе болмок وما эмес. أشبه ذلك لولا Эгер فلان баланча ما болбогондо, حصل كذا сен لولا жумушка فلان ما орношмок حصلت على эмессиң. الوظيفة Эгер ал لولا болбогондо, فلان жумушту башкалар كان эмес, حاصل биз على алмакпыз. الوظيفة هو اللي ردن Мындай сөздөрдүн бардыгы кичи ширкке кирет. Булар тил аркылуу кылынчу ширк. فعلى المسلم Мусулман يتجنب мындай эгер كلمة болгондо لو деген هذه. сөздөрдөн сак болушу керек. قال صلى الله عليه Пайгамбар وسلم саллаллаху احرص алейхи على ва ما саллям ينفعك айтты. Сага пайдалуу келчү нерсеге умтул. ولا Аллахтан تعجزن жардам сура жана فإن алсыздык أصابك кылба. شيء فلا تقل لو Эгер أني сенин فعلت башыңа كذا сыноо келсе, لكان сен كذا эгер وكذا мен буларды кылганда ولكن мындай قل ما болмок شاء деп الله айтпагын. ولكن Бирок قل бул قدر Аллахтын الله тагдыры. Ал каалаган وما нерсесин شاء кылды деп айт. فعل فإن Чынында, لو эгер болгондо деген تفتح сөз عمل шайтандын الشيطان амалына жол ачат. فإن Чынында, لو эгер болгондо деген تفتح сөз عمل шайтандын الشيطان амалына жол ачат. فعليك أن تتجنب Ошондуктан, كلمة эгер لو болгондо деп айтуудан сак бол. وأن تتوكل Аллах على الله Таалага тобокел سبحانه кыл. وأن Билгин, تعلم أن эгер الله бир لو нерсени قدر Аллах لك هذا Таала الشيء тагдырга لحصل жазган болсо, ал аткарылат. ولما لم Ал эми يقدره тагдырга لم يحصل жазбаса, ал эч качан аткарылбайт. قال صلى الله عليه وسلم Пайгамбар واعلم саллаллаху алейхи ва أن саллям الناس لو айтты. اجتمعوا Билгин, эгер على أن адамдардын бардыгы ينفعوك чогулуп بشيء сага бир لم нерсе менен ينفعوك пайда бере إلا istесе, بشيء алар тек قد гана كتبه Аллах сага الله жазган لك нерсени бере алышат. ولو Эгер اجتمعوا алар чогулуп бир على нерсе أن менен сага يضروك зыян бере بشيء istесе, لم алар тек يضروك гана إلا Аллах сага жазган بشيء нерсени гана бере алышат. قد كتبه الله عليك وقال Жана واعلم айтты, أن ما билгин, أصابك لم сенден يكن өтүп кеткен ليخطئك нерсе эч качан сага وما жетмек أخطأك эмес. Ал эми لم сага يكن жеткен ليصيبك нерсе эч качан сенден өтүп على кетмек المسلم эмес. أن يعلق Мусулман قلبه өзүнүн жүрөгүн بالله Аллахка байлашы керек. عز وجل وما Ага أصابه кандай من гана خير жакшылык فمن الله жетпесин, ал Аллахтан. وما أصابه Ага مما кандай гана يكره жагымсыз нерсе فهو أيضا жетпесин, من ал الله дагы لكن Аллахтан. بسبب ذنوبه Бирок күнөөлөрү وما себептүү. أصابك من Аллах Таала سيئة айтты, сага эмне فبنفسك жамандык ما жетсе, أصابتكم бул من өзүңдөн. مصيبة Силерге بما жеткен كسبت ар бир бали أيديكم апат өз кылмышыңар عليه أن себептүү. يحاسب نفسه Мусулман ويتوب إلى өз الله напсисин эсеп кысапка алып, Аллахка тообо кылып турушу керек. أمور ينبغي Ал мындай للمسلم أن амалдардан өтө يراعيها сак болсун. كذلك Ошондой эле مما акыйдага доо يخل кетирген нерсе بالعقيدة бул التبرك табаррук. بالآثار Бир нерсе аркылуу береке тилөө. التبرك بالآثار Мисалы والأشجار бактарактар اعتقاد البركة жана башкалар аркылуу береке үмүтетүү. في هذه الأشياء Береке бир гана بركة Аллахтан من болот. الله سبحانه وتعالى Аны Аллах гана берет. وتنال من Ал الله Аллахтан гана суралат. وتطلب من الله Береке солих لا имандуу يتبرك адамдардын بآثار издери الصالحين же пайгамбарлар жана солих والأماكن момундар болуп кеткен жерлер التي аркылуу حل изделбейт. فيها أحد من الأنبياء أو من الصالحين فإنها بقاع Себеби ал жөн эле أو жер же مباني курулуш. ليس Андай жерлер عندها пайда зыян бере نفع алышпайт. ولا ضر وإنما هذا Чындыгында بيد الله анын бардыгы والبركة Аллахтын من колунда. الله جل Жана وعلا береке Аллахтан гана келет. فلا يتبرك Бактарактар, بالأشجار таштар, أو курулуштар الأحجار же жерлер аркылуу береке издөөгө болбойт. أو الأمكنة Тек гана Аллах Таала берекелүү кылган нерселерден береке алууга болот. Мындай нерселерге замзам суусу кирет. Себеби ал берекелүү. وكذلك Ошондой эле الطواف Каабаны بالبيت айланууда, العتيق والصلاة анын жанында туруп намаз عند окуу, البيت العتيق дуа кылууда والدعاء береке бар. الله جعله Себеби Аллах Таала مباركا аларды берекелүү кылган. فتنال Демек, البركة من бул الله жерде في туруп هذه береке البقاع бир وهذه гана الأمكنة. Аллахтан من тиленет. الله لا من المكان Жердин өзүнөн ولا من эмес, الكعبة ولا من Каабадан, الحجر الأسود Кара таштан же Ибрахимдин ولا макамынан من эмес, مقام Аллахтан إبراهيم тиленет. Себеби وإنما бул هذه жерлердин الأمكنة бардыгы ибадат للعبادة кылынчу жерлер. والذي ينزل Ал эми البركة берекени берген бир гана والخير Аллах. الله جل وعلا Ошондуктан жакшылык يعتقد أن жерден, الخير من الله бактарактан, لا من البقاع таш ولا же من имараттан الأشجار эмес, ولا من жакшылык الأحجار ولا Аллахтан гана من келет деген ишеним المباني жүрөктө бекем орун وإنما алуусу هو керек. من الله وإذا أمره Эгер الله белгилүү أن жерге барып يعبده في ибадат مكان кыл деп معين Аллах буйрук берсе, فإنه анда ошол يذهب жерге барып Аллахка ويعبد ибадат الله кылуу في керек. مثل المسجد Мисалы الحرام Меккедеги والمسجد Харам النبوي мечити, والمسجد الأقصى Мединадагы пайгамбардын هذه мечити أمكنة жана Акса للعبادة мечити. من صلى Бул жерлердин فيها бардыгы ибадат واعتكف кылынчу жерлер فيها болуп саналат. فإن الله جل Кимде ким бул وعلا жерлерде намаз окуса, يضاعف له же итикаф صلاته тосса, Аллах Таала анын ويبارك намазынын له соогун في көп эсе أعماله көбөйтөт жана анын амалдарын أما берекелүү кылат. أما Ал эми هي жерлердин فإنها өзүндө ليس береке жок. عندها Алар жөн эле مخلوقات маклуктардын катарына кирет.
Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам Меккенин ачылышынан кейін өзүнүн сахабалары менен Хунейнге согушка барат. Сахабалардын арасында исламды жаңы кабыл кылган сахабалар дагы бар болушту. Алар акыйданы толук үйрөнүшө элек кез эле. Ошентип алар мушрик коомдун жанынан өтүп баратышып, алардын береке суралчу дарагын көрүшөт. Алар дарактын тегерегине чогулушуп, өздөрүнүн куралдарына илишип, андан береке төлөшчү экен. Сахабалар айтышты: "О Аллахтын элчиси, бизге дагы булардыкындай Зат Ануат жасап берчи." Зат Ануат мушриктер сыйынган дарактын аталышы. Ушинтип алар пайгамбардан саллаллаху алейхи вассалам Зат Ануат жасап беришин талап кылышкан. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ал сөздөрдү угуп ачууланат. Анын ачуусу жүзүнөн көрүнөт. Анан ал айтты: "Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху акбар" деп Аллахты улуктады. Ал бардык кемчиликтен таза жана бийик. Чындыгында бул мурункулардан калган жөрөлгө. Менин жаным анын колунда болгон затка ант. Силер Исраилдин урпактары Мусага айтканда айтып жатасыңар: "О Муса, бизге да ошолордукундай бут жасап бер" дешти. Анда Муса айтты: "Силер наадан коом турбайсыңарбы? Себеби Исраилдин урпактарын Аллах Таала деңизден куткарып, алардын душмандарын чөктүргөндө, бул тууралуу Аллах Куранда баяндагандай, биз Исраил урпактарын аман эсен деңизден өткөргөнүбүздөн соң, алар өз идол буттарына табынып жаткан элдин астынан өтүштү. Алар өздөрүнүн бут идолдоруна сыйынышып, алардан береке тилеп жатышкан эле. Исраилдин урпактары өздөрүнүн наадандыгынан Мусага айтышты: "О Муса, бизге да ошолордукундай бут жасап бер" дешти. Анда Муса айтты: "Силер наадан коом турбайсыңарбы? Чынында алардын дини жалган, жасап жаткан ибадаты жалган." Айтты: "Эми мен силерге Аллахтан башка кудай таап берейинби? Аллах силерди ааламдардан артык кылып, душманыңардан аман эсен куткарып койду эле го. Жана эстегиле, о Исраил урпактары, биз силерди, аял кызыңарды тирүү коюп, эркек балаңарды союп, башыңарга чексиз азап салган Фираун адамдарынан куткардык элек. Ушунуңарда силер үчүн Раббиңерден чоң сыноо бар. Бак дарактардан жана таштардан береке сурагандык бул жахилия доорундагы наадандардын амалынан болуп саналат. Макулуктардан эч качан береке үмүт этүүгө болбойт. Бир гана Аллах Таала берекелүү кылган. Аллах өзүнө ал жерлерде ибадат кылууга буйруган болсо гана, анда анын өкүмү бөлөк. Бирок андай жерлер пайда да, зыян да бере албайт. Чындыгында пайда менен зыянды Аллах гана берет деген ишенимде болушу керек. Ошондуктан Умар ибн аль-Хаттаб Кабадагы кара ташка келип, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кылгандай кылып, аны өпкөндө айткан эле: "Аллах менен касам ичем, чындыгында сен жөн эле ташсың, сен пайда да, зыян да бере албайсың. Эгер мен пайгамбардын саллаллаху алейхи вассалам сени өпкөнүн көрбөгөнүмдө, мен сени өппөйт элем." Бул жерде береке алуу маселеси эмес, чынында пайгамбарды ээрчүү маселеси бар. Ошол үчүн качан сен кара ташка келип аны өөп жатсаң, анда сен билгин, ал тек гана пайгамбарды саллаллаху алейхи вассалам ээрчүү максатта кылынды. Таштан береке же пайда сурабайсың. Чынында бул Аллах Тааланын шариятындагы бирден бир жөрөлгөсү. Мындай нерселерди билүү зарыл. Акыйда өтө маанилүү маселе. Ага жакшылап көңүл буруп, аны бузган бардык нерселерден алыс болуу керек. Адамдар кылган нерсени көрүп, же кээ бирлеринин берген фатваларына алданып калбоо керек. Аларга алданбастан акыйкатты ээрчип, өзүнүн акыйдасына жакшылап көңүл буруп, адам аны түздөшү керек. Себеби бул диндин өзөгү. Бардык жакшылыктын башаты жана Аллах Таала менен болгон байланыш. Аллах Таала өзүнө гана дуа кылууну жана өзүнө гана моюн сунууну буйрат. Ал бардык кемчиликтен таза жана бийик. Ал өзүнө гана курмандык чалууну, өзүнө гана нүзүр берүүнү, өзүнө гана сажда кылууну жана өзүнө гана намаз окууну буйрат. Кандай гана ибадаттын түрүн кылба, бардыгын бир Аллахка арна. Бул тууралуу Куранда мындай деп келет: "Айткын, менин намазым, курмандыгым, жашоом жана өлүмүм ааламдардын жалгыз Роббиси Аллах үчүн. Анын эч бир шериги жок. Мен ушуга буйрулдум жана мен мусулмандардын эң алдыңкысымын. Айткын, Аллахтан башка Робби издейт бекенмин.
Ал бардық нерселердин Раббиси го. Ар бир жандын жасаган жамандыгы өзүнүн гана зыянына. Эч ким башка бирөөнүн жүгүн көтөрбөйт. Кийин баарыңардын кайтууңар Аллахка. Анан ал силерге өз ара талашканыңардын кабарын берет. Баарыбызды Аллах өзүнүн сүйүүсүнө жана ыраазычылыгына баштасын. Биздин пайгамбарыбызга, үй бүлөсүнө жана сахабаларына Аллахтын салаваттары жана саламдары болсун.